Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай жакшы иштер? Жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Сен немеге өтүп атасың ба? Амазонго өтүп атасың ба? Эмнеге Амазонго өтүп атасың? Амазондо сезонго байланыштуу мен бир жакшы бир гроссторду кылсам деп деген ой максат менен. Чо сен деген немеде эле жакшы гроссtor жасап атпадың беле? Драйбенде эле. Өзбектер менен иштеп, USP'си иштеп атасың. Канча бир жумада канча гросс чыкты? Пятницадан пятницага эсептегенде мен өзүм четверг чыгып калдым. Ошо пятница жүктү алып, кысасы $12,400 кылдым. Бир жумада 12,400 гросс жасадың, э? Сенден 35% иштедиң, э? Ошондо зарплата канча чыкты? Так, 4.000ден жогору болуп калат. 4.200-дөй чыкты. Мына компания драйвер болуп иштеп, 35% иштеп, 12.000 бирдеме гросс жасап, зарплатасы бир жумада $4.200 таза пайда. Көрдүңүздөрбү? Келиңиздер биздин компанияга. Давай, ийгилик. Давай, жакшы. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга чоң жалындуу салам. Мен азыр сиздерге бир трак көрсөтөйүн деп атам. Ар жагында Range Rover турат, аны да көрсөтөм. Экөө тең сатылат. Мекендештер суранып калган, мен айткам өткөндө бир 19.000ге трак бар дегем, 825 майл экен. Бир сыра тартып көрсөтүп коеюн. Эгер кимге керек болуп калса, мага чалсаңыздар болот, достор. Ана могу Range Rover сатылат, 2016-жылкы Range Rover, мындай сырты кирип болот, муну жууш керек да, просточу. Range Rover 16-жылкы $16.000. Эгерде кимге керек болуп калса, мына көрдүңүздөр. Мага чалыңыздар, сатып алсаңыздар болот. Мына жубай айдачу экен, жубай азыр кызды болушканбы, мындай көп айдабай калды, кереги жок болуп атат, сатып ийин дейт. А так зыңк дейт баары. Range Rover'ди мен жактырбайм, бирок кээ бир Range Rover'ди жакшы көргөн эмелер бар да, адамдар бар. Достор, 2018-жылкы трак. 2018-жылкы трак. Азыр деген 455 аттын күчү экен буякта. Мына 455 аттын күчү, ритиосу 285, беговой. Азыр мен ичине кирип көрсөтөйүн. Бул сразу эле айтып атам, инвесторго жарабайт, достор. Жарабайт. Только Америкада жүргөн жигиттер 19.000де бат эле чыгарып алам. Анан үстүнөн пайдасын көрөм деп эмесе болот. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр биздин компанияда мыякта бир жигит турат. 20.000 жасады. Жаңгыз, гроссу, Амазонду иштеп 20.000 жасады. Анан бул 19 болуп атат да, достор. Азыр бир сыра көрсөтөйүн. Жакында биз мондай чехолдорду алып келебиз, достор, карагалачы. Эмне деген красота. Мондай чехолдорду алып келебиз. $300. Миягы 150, миягы 150, 300 болот. Ким кааласаңар мага чалыңыздар. Кызыл свети бар, жашыл, көк, ак свет. Ушундайларды алып келебиз, достор. Карагалачы. Не деген красота болуп калат да. Материал да аябай калың экен. Азыр бул тракты оталдырып көрсөтөм. Мияктын эмеси каякта болду экен, свети. Могу жерде свети каякта экенин билбейм, достор. Аркасы окшош эле. Окшош кадимкидей. Мына холодильниги бар, микроволновкасы бар, экинчи этаж, биринчи этаж. Сидениясын карагачы, роботко окшоп. Ушул трак азыр мен мына ачып көрөйүн. Так. Оталды. Азыр көрөбүз. Эмнеси бар экен, кандай соляркасы аз экен, Мына майлыжын көрсөтөйүн. 825 майл дейт. 825. Эч кандай чеген жун күйбөйт, көрдүңүздөрбү? Бул соляркасы аз калыптыр. Деф бар экен. Так, моягын каяка жылдырыш керек. Азыр майлыжын дагы көрүш үчүн ана 825. Ушундай, достор, мына оталды. Ичи тышы дегендей. Мо сиденьялар мага жакты. Аябай удобный болуп калат экен. Пышный болуп калат экен, достор. Пышный. Көрүңүздөрбү? Пышный. Ушундай өчүрөлү. Достор, ушундай. Мага жакты аябай. Сиденьясын эле жактырып эле алса болот экен бул тракты. Дагы бир жолу тегеренип коеюн, жакшылап караңыздар. 19.000. 825 майл. Намоларын көрсөңөр болот. Бирок мыякта канча майл экен, эме канча галлон экени көрүнбөй атат да.
кирип болуп калыптыр. А так EPU'su бар экен, EPU'su. Монун ичинде эме го дейм, батарейка. Батарейкалар бар монун астындачы. EPU'su бар экен, жакшы. Кышында өчүрүп коюп эле иштетсе болот. Дөңгөлөктөр кичине слабыйраак экен, эми дөңгөлөктөрдү алмаштырбаса болот. А так моягын карагыла. Мен бул тракты мактаган жокмун, просто көрсөтүп берип атам. А может кээ бирөө алып калышы мүмкүн. Алат дагы тим менен 2 жума иштейт да бул тракты чыгарып алышат менчикке. Азыр көрөбүз, могу тракты жуулуп атат могу трак. О. Азыр могу трак деген жуулгандан кийин красавчик болуп калат азыр. Красавчик болуп калат. Достор, ушундай кыскача видео. Азыр могу Range Rover жуулуп бүткөндөн кийин көрсөтөм сиздерге. Range Rover жуулуп аткан учурда эмнени айткым келип атат, достор? Азыркы учурда көптөгөн мекендештер суроо берип атат, мага күнүгө 30-40-50 мекендеш жазат. Америкага кантип барсак болот деп. Бир гана жолу бар, айтып коеюн. Көп видеолордо айткам, бирок азыр мындай болуп атат. Легалдуу жол менен келиш керек. Мексика бүттү. Только легалдуу жол. Легалдуу жолду мен көп эле видеолорумда айткам, буну деген Министерство транспорта бербейт, УВД бербейт, акимчилик бербейт, губернатор, даже президент бербейт. Муну только Америка Кошмо Штатынын, например, Кыргызстандагы элчилиги берет. Ошо элчиликтин сайты бар. Ошо элчиликтин сайтына кирип, кандай визалардын түрлөрү бар экенин тандап, анан ошол жака баягы интервьюга кирем деп, очередке туруп, керектүү документтерди даярдап, интервьюга барып, 1 айдан кийинби, 2 айдан кийинби интервьюга барып, интервьюдан өткөндөн кийин виза басылат, ошондо келсе болот. Анан жаңылыша турган нерсе, кээ бирөө ойлойт, мен деген праваларга мондай категорияларды бастырам, анан барып тракка иштейин деп. Тракка болбойт. Грин карта утуп келген киши гана аябай бат болду дегенде бир 2-3 айда тракка отура алат. Азыр көрүп атасыңар, октябрь өттү, ноябрь, декабрь грин карта ойыны болбой эле. Азыр деген бир шанс деп атат. Кудай буйрса эмдиги жылы 26-жылы футбол боюнча чемпионат болот. Америкада, Канадада, анан Мексикада. Ошондо көп кишилер туристтик визалар менен келет. Эгерде ошол жака билет сатып алып, интервьюга кирем десеңер, бир 2-3 жумада киргизебиз деп өткөндө Трамптын вайс президенти айтты. Анан бул жака келгенде тракка иштейм деген киши биринчи очередь американский право алыш керек. Право алып бүткөндөн кийин анан экзаменден 3 тестти тапшырыш керек, General Airbag Combination тапшырыш керек дагы. Мен жакында ошонун бүт баарын сиздерге көрсөтүп берем. Кантип 3 экзаменди тапшырат. Мен атайын программа бар. Бул деген программага киресиздер дагы, ар бир штаттыкы ар канча анча-мынча айырмасы бар. Ошол программага киресиздер, Иллинойс болсо Иллинойс, Индиана болсо Индиананы тандайсыздар дагы. Анан Generalдын дагы суроолору чыгат ответи менен, жооптору менен. Airbag Combination'ки чыгат. Ошондой сонун бир программаны жакында сиздерге көрсөтөм. Ошону даярданып, ГАИге барып, анан экзамен тапшырасыздар, достор. Андан кийин траковый мектепке барып, бир $2,500 төлөп, бир 2-3 жума окуп, андан кийин СДЛ права алсаңыздар болот. Азыркы учурда баягы соттун решениясы чыккан замораживание боюнча. Бирок могу Иллинойс штаты приказы жок болуп атат. Азыр биздин компанияда иштеген бир инвесттин правасы бүтүп калган. Ал Висконсинге барып, ошол жака бир үйгө учетко туруп, анан ошол жактан жанагы светке, газга болгон реситтерди көрсөтүп, правасын алмаштырып келди. Азыр кайра биздин компанияга иштегени жатат. Эгер силерде ошентсеңер болот. Эгерде Висконсинге барып, бир үйгө учетко туруп, өзүңөрдүн атыңарды киргизип, анан жанагы светке төлөгөн, ар кайсы нерсеге төлөгөн реситтерди апарып барып, мен Висконсинге көчүп келдим, менин правам бүтүп калган десеңер, кайра праваңарды ошол жактан алмаштырып алсаңар болот, достор. Азыр деген көрөлү. Трак жуулуп бүтсө, сиздерге көрсөтөйүн. Машина жуулуп бүтсө. Дөңгөлөктөрү начар экен, бирок дөңгөлөктөрүн Кудай буйрса эме кылабыз. Сатып алган киши карап көрөт. Кээ бир дөңгөлөк жакшы экен, кээ бир дөңгөлөктөр жакшы экен, разный экен да. Дөңгөлөктү алмаштырып коюш керек болду. Ошондой иштер, достор. Эми бул эмени көрдүңөр, машинаны көрдүңөр, мына тазалап жууп атат.
жуылгандан кийин зыңкыйган трак. Трак деп койдумбу? Range Rover. 16-жылкы 16 миңге достор. Can I open door? Азыр артын көрсөтөйүн. Көрүнөрбү? Сонун миягында көрсөтүп коеюн. Ушу менен видеобузду жыйынтыктадык. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Америкада иштеген жигиттер арзан трак издесеңер, мага чалсаңар 917 544 42 54. Ушул 19-жылкы 825 1000 майл жүргөн тракты алып алып, 2-3 айда актап алып, калганын добивать этип саласыңар да достор.